Саламатсыздарбы? Бүгін 7 каналдың эфирінде 7 күн деген жиынтықтоочу программа. Біз қонаққа Жолборс Жоробековты чакырдык. Рахмат. Ише бүгүнкү убакытта келгениңиз үчүн саясий илимдердин доктору, профессор, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты. Рахмат сизге. Рахмат. Келгениңиз үчүн. Өткөн аптадагы окуялар тууралуу мен мындай бир тизме кылып алдым эле, ошолордун баштап көрөйүн. Кээ бир окуяларды 3 топко бөлүп. Мисалы үчүн мына Илиялык Республикалык институт Американын сурамжылоо жүргүзүптүр. Декабрда, январда чыкты. Акыркысы анан кыргыз эли аябай азыркы бийликке ишенет экен деп, жана биринчи орунда Садыр Жапаров экен, экинчи орунда Ташиев Камчыбек, жана үчүнчү орунда Нуржигит Кадырбеков экен. Биздин Кыргызстандын немелери айтса, ал жөнүндө мындай кээ бир адамдар күмөн санашы мүмкүн эле, бирок бул абдан абройлуу республикалык институт болуп атат Америкадагы. Андан тышкары башка окуяларды айтсак, мына быйыл Кыргызстанда 2 автозавод ишке кирет деп атышат. Акылбек Жапаров Шинжанга барып, Шинжан провинциясынын Кытайдын партия жетекчиси Ма Синжуй деген жана Абдулла Арипов менен Өзбекстан премьери менен жолукту. Бишкекке Монголиянын парламентинин спикери келип кетти, жетекчилер менен жолугуп. Былтыр Кумтөрдөн түшкөн киреши 302 миллион доллар болуптур. А план боюнча 194 миллион болмок экен. Бир топ ашып атат, аябай ашып атат. Уран жана тори гендерин иштетүүгө тыюу салган мыйзамды кайра карап чыгабыз, балким аны оңдойбуз деп атышат. Ош менен Бишкектен Ташкентке авиа каттамдар ачылды жаңыдан. Орисиянын МИР электрондук төлөө системасы АКШнын санкциясына кабылды, а мигранттар көбүнчө ошол система менен иштечү. Опера балет театрынын бардык артисттери эмеден өтүптүр, аттестациядан. Жыргалганда кар көчкү астында калып, Чехиядан келген 4 турист каза болуптур. Ушундай окуялар биринчи топко мен бөлүп койгом. Эң негизгиси жанагы сурамжылоо боюнча айтсакко, кандай деп ойлойсуз? Рахмат. Бул өзү дүйнө боюнча коомдук пикирди сурамжылоо, коомдук пикирди изилдөө бул өтө чоң кандайдыр кызыгууну туудурат да коомчулукта. Ошол эле Америкада Геллап деген чоң коомдук пикирди изилдеген неме бар, ушундай институт. Ушуларга мен тан бергеним, коомдук пикирди ушунчалык так изилдешет, ушул чыныгы нерседен кээде 1%, 0,5% гана айырма болот. Айталы, ким утуп чыгышы мүмкүн, ким канча менен неме кылат, же кимдин рейтинги кандай дегенде буларда ушунчалык так маалымат менен келишет, беришет. Ал эми бизде мына 2-3 күн болуп калды, ошол абройлуу чет элдик изилдөөчүлөрдүн, чет элдик ошол коомдук пикирди талдагандардын маалыматтары чыкты. Бул албетте кубандырарлык. Анткени себеби бизде мына акыркы 1-3 жылдан бери азыр эми бизде элде ушундайда бир жакшы жагын айтып койсоң эле, бул ушундай болуп калыптыр, же мындай. Жок, болгон ишти болгондой айтыш керек. Мына чет элдик жанагы социологиялык изилдөөнүн жыйынтыктары менин оюмча, мен деле ошол коомдук пикир боюнча кичине изилдеп жүргөн, коомдук пикирге кызыккан адаммын, ошол жакындашат деп ойлоймун. Анткени себеби чындыгында экономикада болобу, социалдык маселелерде болобу, башка жактарда болобу ишенимдер пайда болуп келатат. Эң биринчи бизге Кыргызстанда элдин ишенимин алуу. Элдин ишеними деген эмне? Өкмөттүн, жетекчиликтин айткан дегендери менен жасаган иштерди алып келиш керек да, булар таза ачык айкын болуш керек. Эч качан бир элде кандайдыр бир бүдөмүк нерсе калбаш керек. Себеби бизде коңшулар бар, башкалар бар. Бизде кыргыздарда ата-бабабыздан калаткан, геннен келаткан бир ушундай неме бар экен. Биз только ачыктыкты. Бардык нерселерге чыдай беребиз. Кандайдыр бир алдамчылыкка, кандайдыр бир дагы, бирок биз жанагы чындыктан тайганда чыдабайбыз да. Только чындык болуш керек, чындыкка дайым биз
ишенип. Ошон үчүн мынау эл аралык коомдук пикирди изилдеген институттун чыгарган жыйынтыгы менин оюмча абдан туура. Муну элдин арасына өзүбүздүн бир жакшы бир тил менен түшүндүрүп, мына мындай пайыз экен, тигиндей пайыз экен деп туура белгиледиң. Нарымбек, мына бизде мурдагы Акаевдин тушунда, андан кийинки бир топ мезгилдерде бул социологиялык рейтинг дегендин ашмалтайын чыгарып жиберди эле да. Карасаң эле бир күн жанагы кишилер 80-90% алышат, андан кийин карасаң эле ушундай болуп калат. Ошон үчүн бизде жанагы өзүбүздүн окумуштуулардан чыгарган жыйынтыктарына кичине биздин элдин ишеними анча эмес болчу. Менин оюмча мына чет элдик абройлуу институттун чыгарган немеси абдан туура, мен муну колдоймун. Бирок эли журтка дагы ушуну жакшы түшүндүрүшүбүз керек. Дагы бир нерсе, ал жерде жана рейтинг болуп атпайбы? Садыр Жапаров биринчи орунда, анан Камчыбек Ташиев, анан Нуржигит Кадырбеков дейт, андан кийин экилер андан ылдый болуп атат. Дагы бир башка эмеси бар экен, графиги. Элдин сурамжылоодо өлкө туура багытта өнүгүп баратабы деген жери бар экен. Ошондо улам өсүп баратат, ишеним деген. Туура багытта дегендердин саны өсүп баратат 80%га жакындап. Анан ошол жерде мурдагы жылдагы өздөрүнүн ошол республикалык институт америкалык мурдагы эмелерин кошуптур. Тетеги 7-жылдан тартып. Ошондо эң көп жанагыдай туура эмес багытта дегени эки эме бар экен, жана пик деп коет эмеспиз, үйдө жакка чыкканы. Биринчи пик 10-жылдын апрель-май айында экен, дал жанагы революция болгон учурда. Экинчи пик 20-жылдын август айына туура келет экен. Ошол кезде жанагы эл шайлоонун алдында, октябрда 3-чү революция болбодубу? Ошонун алдында жок туура эмес багытта баратабыз деген эки жер бар экен. Азыркы мезгилге алар алып келди, өздөрү тартып атат жанагы. Ошол туура багытта дегени абдан өйдө кетип, туура эмес багытта дегени ылдый бир 4%бы 7%га төмөн түшкөн экен. Эми бул Нарбек мындай болушу мүмкүн да. Социологияда абдан биз бул жыйынты, бул тиги данныйларды, бул маалыматтарды колубузга жанагы немеде алгандан кийин салыштырып көрүшүбүз керек. Социологияда ушундай. Айталы билими боюнча кандай ишенимдер бар. Анын жынысы боюнча, же болсо жашы боюнча дегенде. Ушунда биз абдан эмекилдик. Азыр биз айтып аткан бул жалпы маалымат ушундай. Андан кийин ошону эгерде биз кийин ичин талдап көрө турган болсок, анын арасынан жогору маалыматтуулар канча макул болду, орто маалыматтуулар, маалыматты мектептин орто маалыматтуулар, же болбосо маалыматы ортодон төмөнкүлөр деп туруп ушундай билсек, ошондо билинет эле бизде, мыналар мындай неме кылып жашаган турбайбы. Андан кийин жашы боюнча дагы, себеби бизде дагы азыр четтен окуп келгендер, четти көрүп келгендер, ошолордой болсо экен деген жаштардын да чоң катмары бар. Ошон үчүн иши кылып, бул изилдөө кандай болбосун биздин коомчулуктун арасында бир топ кызыгууну жана ишенимди пайда кылдырды. Мүмкүн коомдук пикирди анча-мынча калибровка деп коелучу орусча, оңдоп түзөгөнгө негиз түзөт. Экинчи топко мен өтсөк анда, эгерде сиз каршы болбосоңуз. Мисалы үчүн жанагы эки завод чоң эле нерсе го экономикалык жактан. Анткени мына 28-inde барды го Садыр Жапаров жана Сокулук. Эки заводдон Сокулукта экен. Бирөө жана өзбек кыргыз ишканасы, экинчиси Кытай. Бул Нарымбек ушундай да. Азыр мына жакшы эмелер көрсөтөт, ишкерлер башка заводдорду, башка иштерди баштап атышат. Ал эми мамлекеттик деңгээлдеги бул эки чоң ишкана бизде иш орундарын түзүү. Анан кийин ушул демек мамлекетке ишенимди көбөйтүү. Анан бизде бир ушундай дагы ой бар да. Бизде тезирээк ушул ишканаларды көбөйтсөк, теги миграция кеткендер кайтып келсе деген. Миграция кеткендердин бардыгы эч качан кайтпайт. Бул бизде эски тил менен айтканда коммунизмди куруп койсок дагы алар кайтпайт. Кайта турган бир атайын бир, то есть кандайдыр бир проценттери бар. Айталы 100 адамдан бир 15-и, 20-сы, 50-ге чейин кайтып чыкмал. Бирок 50-ге чейин өтө чоң неме болот. Анткени себеби биз дүйнөдө жалгыз эмеспиз да. Биздей мамлекеттер
Bizde кездерде башынан өткөргөн мамлекеттер бар. Айталы ошол эле Турция. Айталы биз алгач 90-жылдары түрктөрдөн Германияда 3 миллион бар болчу. Азыр 5 миллион болду. Азыр ушул алардын балдар чакалар уже ошол жактан болуп калды. Ошолорда баштап алгачкы мындан 20-30 жыл мурда ойлонушчу. Биз немистердин немесин үйрөнөбүз, анан Турцияга келебиз деп. Жок, андай болгон жок да. Кайра ошол жерден эме кылып. Бизде башка сөз. Мисалы үчүн мен дагы дүйнөнүн кайсы жерине барбайын, мейли Испания болобу, Индия болобу, же болбосо тиги Индонезия, Малайзия, же болбосо Американын кайсы жеринде болбосун, биздин жигиттер укмуш иштеп жаткан жигиттер бар. Алар келиши мүмкүн эмес. Мүмкүн айрымдары бул жака акчасын салар. Мүмкүн айрымдары бул жерде кандайдыр бир ишканаларды баштаар. А бирок көпчүлүгү ошол жерде калат. Башка нерсе ошол жерде үйрөнгөн өтө бир чоң адамдар, чоң тиги патриотбуз деп немелер. Ошол биз мындай демени туруп алсак, андан кийин Кыргызстанга келсек деген. Келиши мүмкүн. Ал үчүн мен ойлоймун, азыр Садыр Нуркожоевдун саясаты абдан жакшы болуп атат. Келгиле, бизге немеңерди бергиле, жардамыңарды бергиле. Ушундайда аларда да ишеним пайда болуш керек. Мына биз азыр эмне үчүн жана инвестиция Кыргызстан инвестиция боюнча бейиш болуш керек деп атат. Эч ким бир алып келип салган немесинен шектенбеш керек, коркпош керек. Болбосо азыр дүйнөдө өзүбүздүн тил менен айтканда куржунга акчаларын салып алып, кайсы жерге алып барсам экен, кайсы жерде мен пайда табам. Сөз, инвестиция деген сөз жөн эле акчасын мен деп берип койгон сөз эмес. Ал ошол жерге салып, кандайдыр бир убакыттардан кийин мен пайда көрө баштаймын деген гана сөз. Анан инвестиция десе эле бирөөлөр жөн эле акчасын берет экен деп ойлобош керек. Биздин балдарды деле, ошол чет мамлекетте жүргөн балдар деле, ошол бир неме болсо, Кыргызстанда бир стабилдүүлүк болсо, ишеним болсо, биз алып келип акчаны салсак дегендер толтура. Ошон үчүн азыр жакшы, мына быйылкы эле немеде 2 автомобиль чыгара турган завод, дагы башка чоң ишканалар болуп атат. Ушуларды көбөйтсөк эле биз баягы кан бугандай токтотобуз, миграция жок болот деген неме болбош керек. Миграция сөзсүз болот. Мына бизде мисалы үчүн эгер жөнөкөй бир салыштыруу, бизде түштүктө өзбек жигиттер, өзбек кыздар келип бир күндүк же бир канча күнгө келип иштеп, кайра кетишет Кыргызстанга. Кыргызстандык жигиттер Казакстан, Россия ушул жактан кетет. Казакстан, Россиянын жигиттери Европага кетет. Европаныкы Америкага кетет. Америкадагылар дагы башка жака кетет. Бул табигый түрдө ушинтип кете турган нерсе. Анан биз 100% баягы миграцияны кетиребиз, биздин бечара немелерибиз кыйналып жүрөт дегенде эмес. Кыйналгандары башкалары келет, ушул жерде шарт болсо, иштей турган орундар болсо келет. А көпчүлүгү ал жерде орун очок алып, кече эле интернеттен көрсөңөр керек, жана Масктын 1,5 миллионго жакын чыгарган машинасыны жаңы чыга элек 1-2-ден чыккан машинасыны кыргыз балдар сатып алып, ошо неме кылып атат. Америкада. Көрдүң да? Эми ошондой жигиттер бизге келип, ошолорун алып келип, же болбосо акчасын алып келип салып, себеби менин акчам жоголбойт. Ал жерде турат, пайда көрөмүн деп ушундай болуш керек да. Менин оюмча, азыркы жетекчилик ошол жаңы завод фабрикаларды, иш орундарын түзүү, ушулардын баардыгы менин оюмча жанагы миграция деген нерсени темпин аздатат. А бирок кандайдыр бир пайыз жигит кыздарыбыз сөзсүз кетет. Бул табигый процесс. Жалпы өндүрүш өсүп атат. Өндүрүшү болмоюнча мамлекет күчтүү боло албайт. Мен кээ бир башка жаңылыктарды окуп берсем. Мисалы үчүн депутаттар мандаттарын тапшыра баштады. Кээ бир депутаттар жазып атышат, ошо мандатын тапшырбаш үчүн дарыланып Түркияга кетип, тигинтип атат деп. Мисалы үчүн мына Өмүрбек Бакировдун ордунда жогорку кеңешке Равшанбек Рыспаев деген келди. Таласта 2 жыл мурда өткөн шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Чөбеков деген депутат эми тапшырат деп атат. Анын ордуна Бишкектин мурдагы мэри келет деп атышат. Искендер Матраимов менен Ражабалиев шайланган Кара Суу менен Баткенде жаңы шайлоо өтмөй болду. Анткени алар бир мандаттуу округтан шайланган экен. Бишкек шаардык кеңешинин сессиясы 29
февральда үзгүлтүккө учурады. Анткени 45 депутаттын ордуна эми 235 болуш керек экен. 235 деген абдан чоң болуп кетет го. Парламентте канча бизде? Андан эки эсе аз болуп атат. Шаардык кеңешке караганда. Муфтият быйыл ажылыкка барып келүү $3350 болот деп жарыялады. Спорт жагын алсак, мисалы үчүн кыргызстандык Денис Петрашов Филиппинде өткөн Азия чемпионатында 2 алтын медаль утуп алды. Былтыр августта кармалган Олжобай Шакирдин соту алмашып, эми кайра башынан каралмай болуп жатат. Соттор жөнүндө айтсак, мисалы үчүн мына соттун төрагасы, жогорку сот төрагасы өзү айтып атат, Замирбек Базарбеков, биздин соттор азырынча көз карандысыздыкка жете элек деп. Анда эмне деген соттор бизде? Ишенсе болобу мындай сотторго, эгерде алар көз каранды эмес болуп жатса? Акылбек Жапаровдун айтымында бюджет 3 эсеге, ал эми ички өндүрүм 2 эсеге көбөйдү атат. Бул бир топ эле көтөрүлгөндүк да. Агахандын уулу Рахим деген жигит Бишкекке келип кетти. Президент менен жолугуп, башкалар менен жолугуп, ушундай окуялар болуп жатат. Акылбек Жапаров мисалы үчүн жогорку кеңеште иштегендер улуттук кийим кийип келиш керек дейт. Кандай деп ойлойсуз? Кайсы окуяларды айта кетсек болот ушулардын ичинен? Нарымбек, эми бул айткан немелериң боюнча ар бир боюнча жок дегенде 1-2 мүнөттөн комментарий бергенде да көп. Мен ошол биринчилеп ачканда жанагы депутаттардын кетиши, жаңы шайлоолор боюнча айтайын. Анан эсле керек болсо да эске салып турасың. Эми мунун бардыгы коррупцияга тиешелүү нерселерден келип чыгып атат. Биз бардыгыбыз билебиз. Муну мен да бир жолу шайланып депутат болгонмун, 2 жолу шайланып депутат болбой калганмын. Себеби мен бул процессти ичинен билем деген сөздөр туруп атат да. А эми үчүн жана жигиттер ушул себеби алар кандайдыр бир коррупциялык бир немелер менен бийликке келген. Азыр мына каттуу коррупция боюнча жумуштар жүрүп аткандыгына байланыштуу бүгүнбү, эртеңби, башка күнүбү билинип калышы мүмкүн деген ойлор менен булар чыгып кетиши мүмкүн. Ушундай болушу да мүмкүн. Анан эгерде андай болбой турган болсо, анда дагы башка бир себептер болушу мүмкүн. Себеби коррупция менен биздеги күрөш азыр мен ойлоймун, баягы эми биз тиги чет мамлекеттердин немелеринен болбосо дагы өзүбүздүн СНГ мамлекеттериндеги коррупция боюнча күрөштүн байкап турабыз да. Менин оюмча ушу Грузиядан кийинки эле бизде ушундай көрүнүктүү күрөш жүрүп атат. Грузияда болсо бул Американын финансылык, моралдык, башка жардамдары менен Саакашвилинин убагында жасалган. Аягына чыгып чыкпай. Бирок ошентсе дагы бизге сабак боло турган айрым нерселер бар. Грузияда биздей болчу да. Азыр бизде деле ошондой. Бир кандайдыр бир коррупционерди же ОПГнын бир мүчөсүн кармап туруп эме кыла турган болсо, ошону колдоочулар да бар. Анткени себеби биз кичинекей мамлекетпиз. Биз бардыгыбыз билебиз, ата жотосу, куда сөөгү бардыгын. Анан бир коррупционерди же бир башканы жоопко тартса, сөзсүз андагы артынан бир канча адамдар чыгат. Ошон үчүн бизде да бир топ кыйынчылык менен жүрүп атат. Анын үстүнө коррупция деген нерсе ушунчалык ажырыктай болуп калган, ушундай неме болуп. Бирөөнү кармасаң, сөзсүз эле анын бирөөсү дагы тууганы чыгат, кудасы чыгат, дагы башкасы чыгат. Ошон үчүн бизде коррупция менен күрөшүп аткан жигиттерге айрыкча Ташиевке өтө чоң немен айтыш керек дагы, бу моралдык эл, моралдык колдоо көрсөтүп туруш керек. Анткени себеби мына курултай болду өткөндө. Курултайдын сөзүндө, акыркы абзасы президенттик ушинтип бүттү. Биз өзүбүздүн башыбызды, өзүбүздүн коопсуздугубузга неме кылбай күрөшүп атабыз деп. Ушундай деген сөз менен бүттү да. Чындыгында ошондой да. Бул өтө кыйынчылык менен, өтө неме менен жүрө турган нерселер. Ошол бул жөн эле коррупция эмес. Значит, ал депутаттардын арасында бар. И дагы тиги чиновниктердин арасында. Ошон үчүн улам тазалануу процесси жүрүп атат. Менин оюмча бул 1 жылдык же жарым жылдык же кандайдыр бир план менен эмес, бул тынымсыз өсүп неме боло турган нерсе. Ошон үчүн мен тазаланууга баратат деп ойлоймун. И биздин элибиз ошо коррупция болгон нерсени
колдош керек, моральный колдоо көрсөтүп туруш керек. Ал көрүшүп жаткан биздин жигиттер элдин колдоосун сезип турушу керек. Сооронбай Жээнбековду экс деген макамын алып салыш керек деген демилге чыгып атат. Эми бул чынында түккө турбаган нерселер. Биз анын эмесинде мен билем. Себеби мен өзүм, мисалы үчүн, Сооронбай Шарипович шайланарда мен каршы болуп, Атамбаевдин бул жолун жолдойт, Атамбаевдин ишин улантам деп атат, Атамбаевдин жолу тупик болбойт деп туруп мен публично да айтканмын, эгестикке да жазганмын. Бирок кийин Атамбаевдин тегерегиндегилерди коррупциянын эмесин кармагандан кийин кайра мен жазганмын. Азия Ньюска чыккан. Мына эми Жээнбековду колдоо керек. Ал тиги Талгарбеков айткан 100 жылда бир келчү апаат Атамбаевди камады. Мына эми коррупцияга каршы күрөш башталды. Эми колдош керек деп мен жазгам. Ошон үчүн эми азыр немеден кетип калган билебиз, ал кимдер көтөрүп атканын, алардын кандай ою бар экенин да билебиз. Эми андан башка неме кыла тургандар бар да. Эмне үчүн тиги анда Атамбаевди чакырып туруп сураш керек. Жанагы 90-нан ашуун өлгөн жигиттердин эмесин Атамбаевден сураш керек. Ушундай нерселер көп да. Ошон үчүн менин оюмча Жээнбековду бул тиги немесине жоготобуз, Отунбаевадан алып коебуз деген нерселер бул түккө турбаган нерселер. Аны билебиз, анын эмеси кайда экенин. Ошон үчүн биз алдыны карайлы, мына эртеңки бүрскүнкү боло турган иштерди. Башка маанилүү маселелер бар, Сиз өзүңүз илимий адам болгон үчүн, саясий илимдердин доктору, өткөн ушул жумада ВАКтын жогорку аттестациялык комиссиянын жыйыны болуптур, и Илимдер академиясында да жалпы жыйын болгон экен, Албетте, бул эми мен бул жагында мен өзүмдүн немен, мен академияда иштегенден кийин, ошол жерде болгондон кийин, биринчи бул жогорку аттестациялык комиссиянын 1 жылдык отчету болду. Себеби белгилеп коюш керек. Бизде аттестациялык жогорку аттестациялык кеңешибиз туура иш алып барып атат. Анткени себеби көпчүлүк республикаларда, айталы мына Казакстанда да башка бир республикаларда азыр жанагы пейдж докторлор деген чыгып атат. Ошону менен тиги немени салыштырып, биз вакты жакты жоёбуз, ушул немени жасайбыз деп ошентип өтүп алып, кайра дагы кантип неме кыларды билбей, мисалы үчүн Казакстанда кайра неме кылып атат. Казак жигиттер бизге келип зачта кылып атат. Ошон үчүн вактын немеси менин оюмча жакшы болуп атат. Бирок айрым бир жактары боюнча айталы, ошол баягы Советтер Союзунун убагындагыдай эле кандидаттык диссертацияны коргойбуз го. Ошону коргогондо эле ошол диссертациялык совет, диссертациялык кеңеш кандидаттарга кандидат болдум деген немени бериш керек. А докторлук диссертацияны ВАКка жөнөтүш керек. Себеби бул башка мамлекеттерде, Орусия, башка немелерде ушундай болуп атат. Ал эми тиги мен пейдж доктормун деп келген жигиттерди, кыздарды чет мамлекеттен келип атпайбы? Аларды дагы тезирээк нострификацияны өткөрүп, же биздин кандидат демелери менен, же магистратура немеси менен теңештирген бир кандай документ бериш керек. Анткени себеби мен ушул жагында көп иште билем. Мен пейдж доктормун деп келген жигиттер болот. Айталы Франциядан коргодум, Италиядан коргодум, Испаниядан же болбосо деп келишет да. Абдан сонун азамат экенсиң. Анда сен тема кандай? Тема ушундай. Анда сен ошол темаң боюнча бир кыргызча, орусча бир выжимкасын деп коет, бир маңызын алып келчи көрөлү деп. Ошону жасаша албайт. Ошону жасап, тымеле такылдатып неме кылганда жасай албайбы же жасагысы келбейби? Жасай алышпайт, алып келе албайт. Мен ушул университетте ИМОП деген жакшы институт бар эле, ошондо илим боюнча директордун орун басары болуп көп жыл иштедим. Ошондо байкадым да, мына мисалы үчүн айталы, Чыңгыз болот Бейшина, болот Шапшиевдин баласы, Чыңгыз. Мына ушундай жигиттер, мына биз келдик, мына мен пейдж доктормун. Пожалуйста, кел. Кандай немелерден суроолоруңду болсо да айтышат, не кылат. О, сен таттыктуу экенсиң. Сен азыркы кандидат, мүмкүн докторлукка чейин даяр экенсиң деген болуш керек. А көпчүлүгү ушундай элементардык суроого жооп бербейт. Анан кийин биздин элдин арасында ушундай нерсе бар. Тиги дипломный работада эле турбайбы деген да. Ошон үчүн мунун ар бирине конкреттүү эмне жасаш керек. Кичине чаташтыруу да болот.
жана PhD болгондон кийин доктор деп атайт өздөрүн. Ооба. А бизде советтик мезгилде эми Германиядан алынган да үлгүсү, кандидат өзүнчө, доктор өзүнчө, алдаган чөйдө болчу да. Үлгүсү тиги батышта мурдатан эле пейж доктор деп аталат, доктор философия, доктор мен. Эми муну Сталин убагында абдан бизге көп немелер керек болгондон караганда тезирээк болсун. Келгиле, докторлукка кандидат деп туруп ошондо киргизип койгон. Докторлукка кандидат. Мына ошонун бери келатат да, бул абдан логикалык да. Биринчи абдан тиги кандидаттык диссертацияга коюла турган милдеттер бар. Ал эми докторлук диссертация башкачараак. Ошону сактап көп мамлекеттер ушуну алып келатат. Мисалы үчүн Финляндияда, башка мамлекеттерде биздин окуу системабыздын баягы Советтер Союзунан калган ошолорду өздөштүрүп ошолор менен кетип баратат. Ал эми пейж доктор, жок, эгер биз артта калбашыбыз керек да, пейж доктор келсин, пожалуйста, келип, нострификациядан өтүп, немесин бактап, өзүнүн лекциясы бар, эмесин жасай турган немесин кылсын, ошону биздин ЖАК или ВАК ошого керектүү немесин берсин. Ал эми жана Илимдер академиясында албетте чоң жыйын болду. Ал жерде өкмөттүн орун басары Эдил Байсалов катышты, министрлер, билим берүү министри катышты, чоң сөз болду. Бизде максат ушундай да. Илимге заказ болуш керек. Өкмөттөн, жетекчиликтен моундай деген. Анан ошону требовать этиш керек кана деп. Ал эми бизде азыр заказ да жок, башка да жок. Тиги илимий кызматкерлер өзүнчө темалары бар, өзүнчө немеси бар. Анан өкмөттүн немеси мындай болбош керек. Бардыгы бир маселе. Өндүрүш менен илим бири-бирине. Мисалы үчүн ошол мен эме кылган политологиядан эле диссертациялар жазылып атат. Же ошол немеде бизге кандай коомду куруп атабыз, кандай немеси болот. Азыр туура баратабызбы, жокпу? Ушуларга биз жол издеген бир иштерди көрсөтүшүбүз керек. Мына жакында менин оюмча биз бир диссертацияны кабыл алып атабыз. Бир шайлоо системасы боюнча. Шайлоо системасынын эволюциясы кандай болду бизде? Советтер Союзуна мени айтпайлы, ошонун эле келатат да. Биз азыр ойлоп атабыз, мына элдик курултайга келген эмелер, мүмкүн шайлоо системасын кандайдыр бир бул бизге батыштан келген, Советтер Союзунан келген шайлоо системасынан кандайдыр башка бир нерсени табышыбыз мүмкүн. Себеби ата бабабыздан келаткан нарк населде кандай болгон? Кантип баягы курултайларга чогулушкан, кантип бир эмеси бар, азыр жанагы акчасы бар, сүйлөй албаган жигиттер келип атпайбы? Андай болбош керек да, ал жерге кичине бир оозунда сөзү бар, эли журтка кадыры бар, кандай бир адамдар келип мамлекеттик немени чечиш керек. Ошон үчүн бул да кандай деген эми ал жерде жалаң эле чалдарды же башкаларды эмес. Бизде 3 неме болуш керек да өзү негизи. Консерваторлар, жакшы сөздүн маанисинде. Себеби консерваторлар эми тажрыйбасы көп адамдар. Андан кийин жанагы чет мамлекеттен окуп, азыркы чет немени жакшы билгендер, чет системаларды эме кылгандар. Мына ушул эки неменин ортосунда дагы катмар болуш керек дагы. Мына ушунда гана биздикилер бири-бирине айкалышты. Же болбосо жалаң консерваторлар болсо буяк кетет, жалаң ультра немелер болсо тияка кетет. Ошон үчүн биз немени кармай турган, түз кете турган нерсени табышыбыз керек. Биздин убактыбыз аяктап калды. Менин оюмча Илимдер академиясы ошого баратат. Реформалап илим менен өндүрүштү айкалыштырып бири-бирине жардам бергендей болду. Сөзсүз ошондой болуш керек. Себеби биз мамлекетте кандай иш болбосун, экономикадагы, саясаттагы, башкадагы бул Илимдер академиясы менен немеде болуш керек. Рахмат сизге. Убактыбыз да аяктап калды. Биз жума жыйынтыктарын чыгарган жыйынтыктоочу 7 күн деген программаны өткөрдүк. Бизде конокто Жолборс Жоробеков болду. Саясий илимдердин доктору, профессор, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты. Рахмат. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.